Амансыздарбы достор. Кече мен өзүмдүн шайлоо кодекстерине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр жана ошондой эле чет өлкөдө жүргөн биздин миллиондогон мекендештердин шайлоодогу баш мыйзамдагы укуктары тууралуу өзүмдүн ой пикиримди бул жакта чаккан сториске жарыяладым болчу. Бүгүн болсо коомдук кароого алып чыгылып тетиги парламентте. Анан кийин ал жерде Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы дагы келип, прокуратура дагы өзүнүн сунушун бериптир. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билесиздер, биздин миллиондогон мекендештер чет өлкөдө мигрант болуп жүрүшөт. Ошол миграцияда жүргөн биздин мекендештердин баш мыйзамдагы, конституциядагы алардын шайлоого жана шайланууга укугу бар деген укугу кайда калып атат? Алардын тагдыры үчүн, алардын тандоосу үчүн ким жооп берет? Эмне себептен ар дайым алардын укугу тебелене берет? Эмне себептен алардын биздин өлкөгө, өзүбүздүн мамлекетке салып жаткан, которуп жаткан акчалары адал, бирок саясий ой жүгүртүүсү, социалдык ой жүгүртүүсү, алардын бир кайсы бир байга, кайсы бир саясатчыга, кайсы бир топко, кланга байланбай, өз алдынча эркин ой жүгүртө алгандыгы дайыма бизди коркунучка салат. Эмне үчүн алардын шайлоого болгон укугу тебеленет? Мына ушул суроолор менен бүгүн дагы биздин команда барып жогорку кеңештин залында өздөрүнүн сунуштарын, пикирлерин айтып келишти. Мени эң өкүндүргөнү мекендештер, ошол жогоруда айткандай байларга дагы, саясатчыларга дагы көз каранды эмес. Керек болсо мага окшогон жаш саясатчыларга, жанагындай азуусун кайраган, чиренген байларга, нечен жылдан бери ушул саясаттан түшпөй жүргөн саясатчыларга дагы каршы добуш бере алган биздин мекендештер чет өлкөдө жүрөт да. Ошолордун шайлоодогу укуктары тебеленип, алар жаран катарында, адам катарында эсептелинбей, аларга керек болсо мындай шайлоо участоктарын дагы түзүп берүү маселеси анчейин кызык туюлбай, аларга пайдасыздай, мындай алар шайлоодо катышабы, катышпайбы, аларга баары бирдей мамиле кылып жатышат да. Мен айтарым, урматтуу мекендештер, чет өлкөдө жүргөн биздин мигранттар топтолуп, өзүңөрдүн араңардан, айрыкча Орусияда жүргөн биздин мекендештердин жарандык, деги эле ошол өлкөдө өздөрүнүн укугу корголушу, ошолордун каралышы боюнча өздөрүнүн кандидаттарын чыгарып, ошолорго мындай жакшы, кандай десем, колдоосун көрсөтүп, ошолорду шайлап алып келсе, трибунада ошол мигранттардын көйгөйүн көтөрүп, ошолорду чечкенге жардам берет беле деген жакшы ойлорум да. Урматтуу мекендештер, кайдыгер эмес биздин саналаштар, өзүңөрдүн жараныңарды, өзүңөрдүн ушу талапкериңерди алып чыгып, кайсы бир участоктон койдурсаңар жакшы болмок. Анткени миграцияда жүргөн биздин мекендештердин көйгөйүн мигранттар гана жакшы түшүнөт. Бул жакта ээн эркин, өзүнүн каалаганын сүйлөп, жыргап куунап басып жүргөн биздин мекендештер, биз мигранттардын кандай азап тозокто жүргөнүн чындыгында билбейбиз. Ошон үчүн Америка Кошмо Штаттарында бизде ушул 100 000 деген биздин мекендештерибиз бар. Алар кыргыз жараны, ошолор да өзүңөрдүн ичиңерден бир кандидатты алып чыгып, ошону сүрөп жардам берсеңер, ошол жакта жүргөн биздин мекендештердин укугун коргоп, ошолордун маселесин көтөрүп, Кыргызстандагы баягы көйгөйлүү көптөгөн маселелерди чечмек да. Орусияда миллиондогон мекендештер жүрөт. Силер да бир нече ушул кандидаттарды алып чыксаңыздар болот. Мына ар бир участоктон дейт, бир 3 талапкер тандалып келинет дейт. Бирок ошол тандалып келинген талапкерлер дагы акчалуулар баягы эле. Анан ушул Кыргызстанда баягы көйгөйлүү маселени эмес, капчыгын ойлогон көпчүлүк биздин азаматтар парламентке келет окшойт деген ушундай бир күмөнүм бар да. Келгиле ой пикирлериңерди билдиргиле, жазыңыздар. Келгиле бир биз акыл эсибизди жүгүртө алган, ушу бизге деген баягы
келечекти ойлой алган жакшы талапкерлерди шайлайлы. Керек болсо ошо жактырбаган шайлоочуга дагы каршы добуш бергенди үйрөнөлү. Анткени кайдыгер элдин эртеңи жакшы болбойт. Келечекке кайдыгер адамдын келечеги дагы болбойт. Ал мамлекеттин келечеги дагы болбойт. Ошондуктан кайдыгер болбоңуздар.